1988-жылдан тартып 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД күнүнө каршы күн катары белгиленип келет. Европа мамлекеттеринде бул күндү өзгөчө маани берип белгилеп келсе, учурда республикабызда дагы кубачын жаюуда. Тоғыз-Тороо районунда СПИДтин өсүшүн алдын алуу тууралуу маалымат алуу үчүн райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборунда турабыз. Азыр СПИД боюнча лабораториясына кирип, кызыккан суроолорубузга маалымат алмакчыбыз. Саламатсызбы, Анара Кадыкеевна? Учурда ВИЧ-СПИД илдети кулачын жаюуда. Андыктан ВИЧ-СПИД деген эмне айтып өтсөңүз? Саламатчылык. Туура айтасыңар, ВИЧ илдети чындыгында дүйнө жүзү боюнча глобалдык маселе көйгөй болуп келе жатат. ВИЧ жөнүндө айтсам, ВИЧ бул адамдын иммундук жетишсиздик вирусу деп айтабыз. Башкача айтканда, орусча айтканда вирус иммунодефицита человека. Ушу ВИЧ оорусу СПИД оорусуна алып келет. Бирок ушу ВИЧти биз ВИЧ оорусу, СПИД оорусу деп айтуудан алыс болушубуз керек. Эмне дегенде ВИЧ вирус өзү организмге киргенден кийин СПИД оорусу башталышына чейин ушу же болбосо белгисиз убакыт деп коебуз. 6 айдан 10-15 жылга чейин созулат. Ошол бир 10-15 жылдан кийин гана белгилери билине баштайт. Адам ВИЧ-СПИД илдетине чалдыкканда алгачкы белгилерин кантип байкасак болот? Негизинен эми бул ВИЧ илдетин айтпадыкпы, 6 айдан 10-15 жылга чейин билинбеген убакыт болот. Ошондуктан конкреттүү бир белгилери жок да. Бирок биз белгилерин билиштен мурун ушу тестирлөөнүн негизинде гана аныкталат да, ага чейин белгилер билинбейт. Ал эми белгилер билинген кайсылар деп айтсак болот? ВИЧ илдети жуккандан кийин айтып атпайсызбы? СПИД деген бул иммундук жетишсиздик вирусунун синдрому деп айтылат да. Башкача айтканда көп оорулардын белгилери боло берет да. Мисалы, ал иммундук системаны жабыркатат дагы, иммундук система ар кандай ооруларга иммундук жооп бере албайт, туруштук бере албай, ошо ар кандай ооруларга дуушар болот да. Анан эми ошолордун ичинде негизги белгилеринен болуп ушу алсыроо, салмагынын төмөндөшү, ич өтүү, көп убакытка чейин ич өтөт, температура болот, уйкусу качып, стресс, депрессия абалдары сыяктуу белгилер болот да. Ушул белгилерди айтып эле, бирок биз ВИЧ болуп калды дегенден алыс болушубуз керек. Бул ар кандай оорулардын бирден бир белгилерин кошулуп келе берет да. Оппортунисттик оорулар деп коебуз. Мисалы, ушу ВИЧ менен чогуу пайда боло турган ооруларда бул туберкулез, сарык оорулары, ошол оорулардын да бирден бир белгилери болуп калышы мүмкүн да. Анан биз ушу ооруну чындыгында ВИЧ экенин аныкташ үчүн жана лабораториялык жол менен тестирлөөнүн негизинде гана аныктай алабыз. Бул белгилерди да биз толук кандуу ВИЧ-СПИДтин белгилери деп айта албайбыз. Айтсаңыз, районубузда учурда ВИЧ-СПИДке чалдыккандардын саны туурасында? Мисалы, тобокелдик топтор деп коебуз. Ушу тобокелдик топторду лабораториялык жол менен тестирлөөдөн өткөрүп турабыз. Мисалы, быйылкы жылга 10 айга 1030 адам тестирлөөдөн өткөн. Алардын ичинен бирок аныкталган жок, баары таза чыкты. Бирок ошондой болсо да биздин райондо ВИЧ илдетине кабылгандар бар. Биздин ушу областтык статистика боюнча 8 адам катталган. Алардын ичинен 4 адам биздин райондо жашабаган же биздин райондун жашоочулары эмес да. Башкача айтканда, булар эркинен ажыратылган адамдар. Анан ошо илгери пропискасы ушу жакта болгондуктан бизде катталып жатат. Булар бизде жашабайт азыр. Андан сырткары бизде туруктуу ушу жашоочуларыбыздан 4 адам бар. Алар диспансердик учетко алынып, дарыланып турушат. Антиретровирусная терапия деп коет. Ошо антиретровирусная терапияны өз убагында дозасы менен ичип турса, ал оору өөрчүбөстөн өзүн жакшы алып жүрүп, өмүрү узакыраак болгонго шарт түзөт да. Анда тобокелдик топторго кимдер кирет? Тобокелдик топ деп биз группа риска деп айтабыз, орусча айтканда. Булар ошо жыл сайын текшерилип турат. Тобокелдик топ деп биз донорлорду текшеребиз. Анткени алардын каны сөзсүз текшерилип туруп анан куюлуш керек. Донорлор кирет, боюнда бар аялдар кирет. Алардын күйөөлөрү
жыныстык жол менен жугуштуу оорулар менен ооругандар, ошо мисалы бизде кан куюлган оорулуулар бар да, кан куюшат операция болгон убакта, ошо кан куюлган реципиенттер деп коет, реципиенттер текшерилет. Убактылуу кармоочу жайга камалгандар текшерилет. Андан сырткары ушу чет мамлекетке чыгып аткандар текшерилип турат. Анан атайын көрсөтмөлөр боюнча, врачтардын көрсөтмөсү боюнча да ооруканага жаткан бейтаптар текшерилип турат. Бүгүнкү күндө бизде наркомандар да тобокелдүү топко кирет, бирок биздин райондо ошо наркомандар аныкталбайт. Биздин райондо ошо наркомандар жок деген маалыматыбыз бар. Так учету жок да. Мындай дартка көбүнчө жаштардын кабылуусу өкүндүрүүдө. Андыктан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаштарга бере турган кеңешим ошо сергек жашоо мүнөзү менен алектенип, спорт менен машыгып, таза абада көп жүрүү, музыка, бий менен алектенүү, китеп окуу жана башка активдүү жашоодо жашашын каалап кетем. Саламатсызбы? Окуштусуңарбы? Анда бизге ВИЧ-СПИД тууралуу маалыматыңар барбы? Ушул туурасында айтып берсең? ВИЧ-СПИД? ВИЧ-СПИД туурасында маалыматыңыз барбы? Уккам, анан азыр унутуп калдым. СПИДтин алдын алуу жолдорун кандай алдын алабыз? Алганда өзүң таза болсоң, эч кимге жолбосоң, өзүң таза болсоң то дейм. Саламатсыздарбы эжелер? ВИЧ-СПИД туурасында маалыматыңыздар барбы? Бар СПИД. СПИД деген бул синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД деген бул жана иммунитеттин төмөндөп кетишинен болот. Бул аябай жугуштуу оору. Жаштардын арасында өзгөчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мына мектептерде мисалы үчүн биз лекцияларды өтөбүз, сабакта ошол жөнүндө маалымат беребиз. Сөз менен айтпай практически көп нерселерди көрсөтүшүбүз керек. Жана ооруган адамдардан анонимный жана эмелерди аласыңар го кээде. Мындай көрсөтөт, ары карап отуруп мындай эме кылып сүйлөгөн эмелерин. Анан бул эң жаман оору да. Клеткалар бузулуп, өзүнөн өзү чирий баштайт. Анан ошон үчүн жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, профилактикалык баардык жерде.